Орозо сый берекенин кадыр баркын сездирет. Алла Таала жер жүзүн сан түркүн сый берекелер менен толтуруп койгон жана жер жүзүн убактылуу башкаруучусу катары жаратылган адамзатка бардыгын ыйгарган. Ар күн сайын кудум асмандан эбегейсиз зор дасторкон алдыбызга жайылып түшүп, мурдагысы жыйналып кетип тургансып, улам, дүйүм даамдар жаңланып, ордуна кайра жаңысы жайылып жаткансып, жараткандын сыйларынын арты үзүлбөйт. Жаз, кыш, жай, күз дебестен ар түрдүү мөмөлүү дарактар мөмөлөрүн берет. Даркан талаалардан түркүн түшүмдөр алынат. Асмандан берекелүү жамгырлар шатырап төгүлүп, жер жүзүнөн санап бүткүс азык түлүктөр жайнап чыгат жана бул миңдеген жылдар бою токтоосуз кайталана берет. Асманда силердин ырыскыңар жана силерге убада кылынган нерселер бар. Жер менен көк адамзаттын кызматына даяр турат. Адам баласы сансыз сый берекелердин арасында жашап жатса да, көпчүлүк убактарда Алла Таала тарабынан берилген жакшылык жана сый берекенин кадыр баркын биле бербейт. Бул Кодум деңизде сүзүп жүргөн балык суунун кадырын билбегени сыяктуу десек болот. Адам баласы ырыскысын өзү келген бекер дүйнөдөй көрөт. Же болбосо өзүм эмгек кылып таптым деп ойлоп, орунсуз жерлерге төгүп чачат. Обу жок ысырап кылып, туура эмес жолдорго коротот. Түпкүлүгүндө бир тал дандагы жараткандын жомарттык дасторконунан келген. Ар түркүн жанга жагымдуу даамдар ар дайым желе берсе, баркы кетип, тойгондон кийин токтунун эти топурак болот. Мындай абалга келген адам эч убакта азык түлүктүн, тамак аштын, ырыскынын кадыр баркына жете албайт. Ал эми адам ооз бекитип, орозо кармап, күнү бою ачка калганда, тамак аштын баркын сезип, түрдүү азык түлүктөр түпкүлүгүндө улуу жаратуучунун пенделерине жайган даркан дасторконундагы эбегейсиз сый берекеси экендигин түшүнөт. Ал күнү бою ачка калып, кеч корун ооз ачканда, оозуна салган бир тиштем каткан нандында канчалык кадырлуу жана кымбат экенин сезет. Кыргыз макалында ач кадырын ток билбейт, ачкарын ичкен кымырандын даамы 40 жыл ооздон кетпейт деп айтылганы да жөн жерден эмес. Элибиздин салтында да нандын күкүмдөрүнө чейин өзгөчө кадырлай турганы баарыбызга белгилүү. Алла Таала бизге арнаган ар бир сый берекени обу жок коромжу кылбастан өз жайында колдонуу эл жерге эсепсиз пайда келтирери анык. Орозо аркылуу биз ушундай сый берекелердин баркына жетүүнү үйрөнө алабыз. Орозо адамды үнөмчүлдүккө үйрөтөт. Исламдагы орозо ибадаты жашоодогу жакшы мүнөздөрдүн бири болгон үнөмчүлдүк эрежесин адамга үйрөтөт. Орозо адамдарга үнөмчүлдүктү үйрөткөн сапаттуу тарбиячы десек болот. Каалаган нерсесин баш аламан өзүм билемдик менен эч бир чектөөсүз жасап, оозуна келгенин деп, алдына келгенин жеп, көнүп калган адам орозо кармаган кезинде андай кыла албай калат. Же эреже менен жашоого мажбур болот. Мисалы, оюна келери менен дайыма туш келди, тамак аш жей берген, денесинин материалдык талаптарына гана баш ийип жашап көнгөн адам орозо кармаганда аргасыз түрдө кеч кирген малга чейин чыдап, кулкунун бекем тыйып күтүү аркылуу үнөмчүлдүккө үйүр алат. Жоопкерчиликсиз, тартипсиз жашоодон алыстап, өз жашоосундагы ийгиликтердин пайдабалын тургуза алат. Орозо адамды руханий жактан жетилтет. Дене менен рухтун тыгыз байланышын түзүп турган адам баласында дененин ар түрдүү муктаждыктары жана талаптары бар болгонунда эле рухтун да өзүнө жараша талаптары бар. Адам баласынын денеси кичинекей болгону менен ал руханий тараптан түбөлүктүүлүккө карай умтулуп тургандыгы зор мааниге ээ. Анын чексиз арзуулары, умтулуулары, керемет аң сезимдери, ой кыялдары жана түшүнүктөрү аны бүт ааламдын чакан мазмунун көрсөткүчү сыяктуу кылып турат. Эми ушундай укмуш жаратылган адам баласынын бүткүл руханий жөндөмдөрүн айгинелөөгө умтулдуруп, арзууларына жеткирген ортомчу арга эмне? Анын ой өрүшүн кеңейтип, акылын туура багытка салган, анын адамдык терс сапаттарын тартипке ыкка келтирген жана адамды өз тагдырына жараша руханий жактан баралына жеткирген, жараткан эгесине байланыштырган эбегейсиз бийик жана улуу ортомчу арга эмне? Бул тек гана ибадаттар жана ибадаттар. Ал эми орозо ибадатында болсо, жогоруда айтылган өзгөчөлүктөрдүн баары табылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ар бир нерсенин зекети бар. Дене мүчөнүн зекети орозо. Орозо кармоо сабырдуулуктун жарымы. Намаз диндин түркүгү болсо, орозо рухтун түркүгү жана азыгы. Ал эми зекет болсо,
коомдук жашоонун тереги. Башкача айтканда, намазсыз диндин, орозосуз рухтун жана зекет берилбей, коомдун ыдырабай бекем туруусу кыйын. Кудум азык-түлүктөр организмди кубаттандырган сымал. Орозо рухту азыктандырат. Тамактанбай тирүүлүктү сактап калуу кыйын болгондой эле, орозо кармабай мыкты руханиятка жетүү да кыйын. Ушул себептен улам адамды руханий жактан жетилтүүнү көздөгөн бардык диндерде форма жагынан окшошпосо да, орозо кармоо зарыл орунду ээлеген. Кала берсе, адамзатты тарбиялоонун башында турушкан бардык пайгамбарлык ыйык милдеттерин баштоонун алдындагы мезгилдерин орозо кармап өткөрүшкөн. Бул орозонун адамды руханий жактан жетилтүүдөгү таасиринин зор экендигин көрсөтөт. Адам баласында рух дененин, дене болсо рухтун эсебинен чыйралат. Башкача айтканда, денесинин талаптарына гана маани берген адамдардын руху майып болсо, руханий жагына биротулуу опалган адамдын денеси запкы чегет. Ал эми руханий жактан жетилүүнү каалагандар сөзсүз орозо кармоого тийиш. Тагыраак айтсак, орозо кармабагандар өз денесинин басмырлоосуна кабылып, дене кулга айлана баштайт жана руханияты толук жетиле албайт. Бул баян Ислам негиздери аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.